Баткенде чыгарачылар мал айдап өткөндөргө ок чыгарды. Баткен районунун Куруксай илкесинде чыгарачылар 17 баш ой жана бир атты Тажикстанга мыйзамсыз өткөрүүгө аракет кылган 2 жаранды кармашты. Бул тууралуу мамлекеттик чыгара кызматы маалымдады. Окуя 16-июнга караган түнү болгон. Саат 12:30 ченде Баткен чыгара отрядынын чыгарачылары Кыргызстандан Тажикстанды көздөй мал айдап өтүүгө аракет кылган 2 адамды байкашкан. Алар алдын ала мамлекеттик чыгаранын зым тосмосун кесип, 17 баш бодо малды ошол жерден айдап өтүүгө аракет кылышкан деп айтылат маалыматта. Ошондой эле кармоо учурунда каршылык көрсөтүлгөндүктөн чыгарачылар курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада бир жаран ботунан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Анын абалы канааттандырарлык экендигин дарыгерлер билдирди. Учурда кармалгандар милицияга өткөрүлүп, окуя боюнча териштирүү жүрүүдө. Спецназ менен ыкчам кызматкер парно тарткан жерге терезеден кирди. Милиция Бишкектеги үйлөрдүн бирин тинтип, интернет аркылуу тыюу салынган материалдарды тараткан деген шек менен 20 жаштагы жигитти кармап, техника жана буюмдарды алды. Порнографиялык мүнөздөгү материалдарды таратуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Жети өгүз айылынан адамдын сөөктөрү табылды. Ысык Көл облусунун Жети өгүз районуна караштуу Жети өгүз айылынан адамдын сөөктөрү табылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Мурат Жетимишбаев билдирди. Анын айтымында табылган сөөктөр тууралуу тиешелүү адистерге маалымат берилген. Сөөктөрдүн качанкы доорго таандыгы экени азырынча белгисиз. Бул боюнча адистерге кабар берилди. Алардын корутундусун күтүүдөбүз, деди ал. Жергиликтүү тургундардын көмөгү менен табылган адам сөөктөрү мусулманчылык жөрөлгөлөрүнө ылайык жерге берилди. Учурда бул окуя боюнча кошумча маалыматтар такталып жатат. Адистердин корутундусунан кийин сөөктөрдүн тарыхый баалуулугу же башка жагдайлар тууралуу кеңири маалымат берилери күтүлүүдө. Булак турмуш кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Казакстанда аялдын сумкасындагы пауэрбэнк жарылып кетти. Павлодар шаарынын тургунунун сумкасында пауэрбэнк жарылып, аял улуттуу күйүк алды. Окуя 14-июнда болгон. Күтүүсүдөн кыздын сумкасынан коюу түтүн чыга баштаган. Диляр алгач муну байкаган эмес, сумкасы күйүп жатканын, кыз катуу жарылган, үн чыкканда гана түшүнгөн. Өрт ийинине илинген сумканы бат эле каптап кеткен. Жалын күчөп жатканын түшүнгөн кыз аны жерге ыргытып алыстап кеткен. Ага фитнес борбордун кызматкерлери жардамга келип, өчүрүп тез жардам чакырышкан. Жарылуунун кесепетинен кыздын чачы, кашы, кирпиги күйүп кеткен. Эң олуттуу күйүк пауэрбэнк салынган сумка турган дене тарабында болгон. Ошондой эле колтугу, 2 колу, оң билеги, курсагы жабыркаган. Баары канчалык олуттуу экенин дароо түшүнгөн эмесмин. Атүгүл дарыгер чакырткым да келген эмес. Бирок күзгүдөн күйүп калган чачымды көргөндө дүрбөлөңгө түштүм, деп айтып берген кыз. Экс-депутат Камчыбек Ташиевди сындады. Жогорку кеңештин Нурдагы депутаты Эмил Жамгырчиев Камчыбек Ташиев боюнча билдирүү жазды. Ал кечээки сотто Сурабалдиевага басым жасаган сындап, кезинде агада куугунтук кылганын эскерди. Убагында Ташиевдин жалган жалалары, мыйзамдуу кодоону бузган аракеттери тууралуу президентке да, парламент түзгөн атайын комиссиянын мүчөлөрүнө да кат жүзүндө кайрылган. Бирок анын куугунтугунан, коркутуп үркүтүүлөрүнөн улам адилеттүү жооп ала албай, кол шилтеп, мандатым
айымды тапшырып кетүүгө туура келген. Бирок кечээги соттук отурумда Ташиевдин дагы эле баягы адатына жазбай эл өкүлү Эльвира Сурабалдиева айымга сөөмөй кезип, опусалап сүйлөп жатканын көрүп, унчукпай кое алган жокмун. Ташиев мырза, сиз Сурабалдиева айымга маркум атасы тууралуу сөз козгоп, Көлбаев боюнча айткан сөзүңүздү кайрадан эске салдыңыз. Кезинде мени да карап туруп каралагансыз. Ошол учурда айтылган калыптардын баарынын чындыгы бар. Убактысы келгенде алардын баары ачыкка чыгат деген Жамырчиев. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка мажбур болуп турабыз. Акыркы 4-степень деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам, кыргыз элим. Күндөн күнгө солуп бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Эмбанк номер 551 91 95 20 Маратчы деп чыгат. Эмбанк күйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган өлкөсү. Суранам, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы. Суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим, жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дуаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле.